Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Мен абдан кубандым. Мен мына бүгүн түнү учуп келдим Баткенден. Мына силерге окшоп эле бир канча жерлерде административдик ресурска каршы адамдарыбыз мындай ойгоно баштады. Мен сөзүмдүн башында өзүм жөнүндө бир кыскача айтып өтөйүн. Мен Ош мамлекеттик университетинде окудум. Окуп, бирок ушул биринчи курстан баштап биз ушундай контрактты көтөрүүгө, жатаканадан жанагы төлөмдүн баасын көтөрүүгө ректоратка каршы мыйзамдуу түрдө чараларды көрүп жүрдүк. Биз өзүбүздүн контрактыбыздын акчасын кайда кетип атат? Бюджет кантип куралат? Ошонун баарын кызыкчубуз. Ректораттан сурачубуз, талап кылчубуз. Керек болсо жатаканадагы шарттарды көрүп туруп, эмне үчүн биз ушунча акча төлөп атсак, бирок шарты начар. Анткени биз өз укугубузду дайыма талашчубуз. Мына ошентип жүрүп көрдүңөр мына. Биз миңдеген студенттер, жүздөгөн жаштар колдочу. Биз өз укугубузду өзүбүз билчүбүз, күрөшчүбүз. Бизди эч ким эч нерсе кыла алган жок. Ошондуктан сиздер дагы эч кандай коркпоңуздар. Көрүп атасыздар, мындай коркпой студент кезден мыйзамсыз аракеттерге каршы чыккан адам ал ийгилик кыла жаратат. Эч качан коркпоңуздар. Мына мыйзам боюнча, кылмыш жаза кодекси боюнча мажбурлап добуш бердирүү, зордуктоо, жетекчилик коркутуу бул кылмыш болуп эсептелет. 80 000 сомго чейин айып пул төлөйт. 5 жылга чейин түрмөгө камалышы мүмкүн. Мына ушундай мыйзамдарды силер өзүңөр билишиңер керек. Силерди мына президенттик шайлоо бул абдан маанилүү. Тагдыр чечүүчү шайлоо. Биздин өлкөбүз кандай багыт алат? Өнүгөбүзбү, өсөбүзбү, өзгөрүү болобу? Олуттуу реформалар жүрөбү? Же азыркындай саясий куугунтуктар уланган, журналисттерди кыскан мындай эскичил бийлик кала береби? Ошон үчүн бул биздин жаштар келечеги үчүн абдан маанилүү экенин билишиңер керек. Биз парламентте мындан ары мына юридикалык академиядагы мугалимдин жанагы аудио записин көрдүңөр. Студенттерди мындай добуш бересиңер Баланчаевка. Болбосо окуудан кетесиңер дейт. Бул туура эмес, мыйзамсыз. Биз бүгүндөн баштап токтоосуз түрдө бийликтер таза шайлоо өткөрөм дегенден кийин сөзүнө турсун. Ошол мугалимди кызматтан кетирсин, жазасын берсин, штраф төлөсүн керек болсо. Ошондон кийин биз таза шайлоо өткөрөбүз деген сөздөрүнө ишенсек болот. Арабандын айыл өкмөтү мамлекеттик кызматкерлерди чогултуп алып, нарындагы аким эгерде президенттин сөзү менен иши дагы келе турган болсо, ошол адамдарды баарын токтоосуз түрдө кызматтан алыш керек. А сөз жүзүндө таза шайлоо өткөрөбүз деп, бирок мына ушундай коркуткан бир нерсе десең факты бер дейт. Факты турбайбы? 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошондуктан силер мынтип бүгүн чыкканыңар абдан туура. Биз жаштар өлкөнүн келечегине кайдыга карабаш керек. Бардыгы биздин колубузда. Мына дайым айтып жүрөбүз. Кыргызстанды бүтүндөй улутту кураган Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов сыяктуу улуу инсандар, бүтүндөй кыргыз мамлекетин түптөгөндөр болгону ушу 20 жаштын тегерегиндеги инсандар болгон. Биз бүгүн 28, 30, 35 жаштагылар мындай жашпыз деп жүрөбүз. Жүргүлө, өлкөнү өзгөртөлү, чыгалы, айталы, дейли десе, жок эми аны чоңдор чечет. Биз эми жаштар унчукпай эле окуубузду окуй берели деп айтабыз. Андай эмес. Ошол инсандар мына биздей, силердей эле жаш болгон. Бүтүндөй мамлекетти түптөп койду. Андан кийин мына ушул жерде мына органдын адамдарына, анча-мынча мугалимдер, декандар акырын билдирбей аралашып жүрөт дейт. Биз ошолорго эскертип коюшубуз керек. Мына ушул жерге келген, өзүнүн укугун коргоп келген, мындай таза шайлоо өткөрөлү деген жакшы ниет менен келген студенттердин бир дагы студенттин бир тал чачы түшө турган болсо, биз ошону жоопкерчиликке тартабыз. Биз ар бириңерди коргойбуз. Ар бириңерди коргойбуз. Силер коркпогула. Бизди ушинтип чыгып койсок окуудан айлайт экен. Ар кандай шылтоо менен куугунтуктай дебесин. Эгерде куугунтукталса, окуудан айдала турган болсо студенттер, биз ошол студенттерди баатырга теңейбиз. Силерди биз өмүр бою керек болсо мына укугуңарды коргоп, силерге мындай ишенимдүү тирек болгонго даярбыз. Ишенимдүү тирек деген ушундай болот. Ошондуктан, урматтуу жаштар, бүгүнкү иш-чараны уюштурган мына Ренатка абдан чоң рахмат, чоң жумуштар жасап атат. Биз мына токтотпойбуз. Региондорду кече Баткенге барсам, мындай дейт. Адамдар абдан тыңды азыр. Саясатчы болуп калды баары эле. Айыл өкмөтүнөн адамдар келип, бир 60-тагы биздин апаларыбыздан паспортуңарды бергиле, биз чогултудабыз дептир. Ошол жерде 65-теги бир эне айтып атат. Жок дептир. Мен паспортум бербейм.
Бул менин өздүк документим, бул мага гана таандык деп айтса, анан тиги мындай аркасын карабай кайра кетиптир. А биз жаштар ушу 65-теги апалардан жок дегенде үлгү алышыбыз керек. Паспортуңарды чогулгула, могул жерге кол коюп койгула десе, эмне үчүн деп сураш керек. Андай туура эмес, мыйзамсыз. Ошондуктан урматтуу жаштар, силер менен чогуу боло турган, силердин дайыма укугуңарды коргой турган биз барбыз. Мына силер бизди жаштардын атынан парламентке жибердиңер. Чындыкты айт, туура сүйлө деп жибердиңер. Ошон үчүн биз миңдеген добуштарды алганбыз. Биз убадабызга туруп, мына силер менен ар дайым мындай чогуу болобуз. Ошондуктан 15-октябрда сөзсүз түрдө бардыгыбыз биринчи кезекте шайлоого киришибиз керек. Экинчи кезекте биз өлкөнүн өзгөрүшү үчүн добуш беришибиз керек. Реформалар үчүн добуш беришибиз керек. Башкача жаңы Кыргызстанды куруш үчүн добуш бериш керек. Анан менимче жанагындай бийликтин айтканынан чыкпаган жоош момун мындай эскичил талапкерлерди менимче элибиз тандабайт. Бизге жаңы энергиялуу, жаш, күчтүү президент керек. Рахмат. Рахмат. Жанар билесиңер, жогорку кеңеште эң жаш, эң көрүнүктүү биздин жаштарга үлгү болчу депутатыбыз. Биз ошон үчүн Жанар биз менен чогуу экенин сыймыктанышыбыз керек. Анан айтып кетчү маселе биякта бүгүнкү флешмобто республиканын атамекендин жана биргенин, өнүгүүнүн жана жаштар парламентинин ар кандай активисттердин өкүлдөрү келип, баарыбыз бир административдик ресурска жол жок деген лозунг менен чогулуп жатабыз. Эмки сөздү Борбордук шайлоо комиссиясынын эң активдүү, эң принципиалдуу мыйзамдын баягы мыйзам менен гана иш кылган бир топ чоңдордун, бир топ баягы мыйзам бузабыз дегендердин айласын алды келтирип аткан Атыр Абдрахмановду чакырабыз. Вот, молодежь должна брать именно с таких людей пример. Рахмат чоң, урматтуу жаштар, студенттер. Биз да жашпыз. Мыйзам боюнча 28 чейин чыгып койгон, бирок биз жаңы жашоону, башкача жашоону, өзүбүздүн мамлекетибиз менен сыймыктанган жашоону каалаган жаштарбыз. Мен да ойлойм, ишенем, ар бирибиз чындап эле мамлекетибиз биздин коопсуздугун сактап, анан биз ишенип, биз чындап эле Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстан жашатканыбыздын сыймыктана турган мамлекеттин президентин тандалышыбыз керек. Азыркы учурда баарыбыз көрүп атабыз, ар кандай студенттерге кысым болуп атат. Ар кандай туура эмес түшүндүрүүлөр болуп атат. Силер коркпошуңар керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын атынан мисалы, ошол эле шайлоо мыйзамын жакшы билген адам катары мен сизге айтарым. Биринчиден, силердин паспортуңарды чогултабы, кайсы документиңарды бер дебеби, эч нерсе болбойт. Алса алышсын, башкысы силер эчтекесине кол койбошуңар керек. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде силер именно ошол участкага барып, вуздун ичиндеги шайлоо участкасынан добуш бергиле десе, силер ага макул болбогула. Анткени силер каалаган шайлоо участкасына барып, же болбосо катталган шайлоо участкаларга барып добуш бергенге укуктуусуңар. Үчүнчүсү, эгерде жанакы Юр Академияда болгон окуя боюнча аудиозаписи чыкты. Менин социалдык тармактагы баракчама дагы Юр Академия студенттеринин аябай көпчүлүгү жазып атышат. Бизди чындап эле ушундай коркутуп атышат, бизди чындап эле ушундай күчкө салып, ошол участкага тургузуп, ошол жерден бир талапкерге добуш бересиңер, бербесеңер биз силерди окуудан айдайбыз деп. Коркпогула, мынакей Жанар да айтты. Биякта арабызда башка борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү бар, белгилүү юристтер бар. Чындап эле аркаңарда биз барбыз. Силер азыр өзүңөр биз ушуга каршыбыз деп чыксаңар, элдин баары колдоп кетет. Силердин ата энеңер колдоп кетет. Эч ким эч качан өзүнүн мыйзам бузуусуна, укуктарын бузуусуна жол бербеш керек. Именно ушул жаштар өзгөчө. Силер ушул жаш муун катары, жаңыча жашоонун башаты катары силерден башталыш керек. Ошол себептен коркпой, өзүңөрдүн укуктарыңызды сактап, мыйзам боюнча өзүңөр каалаган жүрөгүңөрдөн чыккан тандооңорду кылып, ошол өзүңөр катталган участкага барып добуш беришиңерди үндөйт элем. Андан сырткары дагы бир айта турган нерсе, жанакы урнага баргандан кийин силердин кимге добуш бергениңерди көрө алабыз дейт. Бул калп, жалган. Эч ким силер кимге добуш бергениңерди көрө албайт, каттай албайт. Анткени биз азыр мынакей биякта дагы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева турат. Биз сөзсүз түрдө талап кылабыз, ар бир участкада урнанын жанында эч ким отурбасын деп. Урнанын жанында эч ким отурбайт. Кабинканын жанында эч ким турбайт. Бюллетендин сүрөтүн алып келип алышы мүмкүн. Силер алып барган укугуңар жок. Ошол бюллетенди сүрөткө тартканга да укугуңар жок. Мен укугум жок, кечирип койгом, мен тарта албайм дейсиңер. Анткени ар бирибиздин шайлоого бюллетенден койгон белгибиз бул купуя сыйлыктап турган нерсе. Урнага таштагандан кийин бюллетендин баары аралашат. 1001 бюллетень
Ринатка таандык экенин эч ким тастактай албайт. Бюллетендердин номерлоору жок. Ошол себептен коркпой өзүңөр каалаган талапкерди тандап, ошого добушуңарды бергиле. Рахмат, Серкен. Выступала член Центра избиркома. Мисалы, ошол жанакы КГУ-дагы, Юракадемиядагы жана кыз аудиозаписке чыгып, анан ошол кызды бүгүнкү күндө мугалимдер чогуу кылган жанакындай бир группалаштарынан ар кандай менен бир мындай терс көрүнүштү көрсөткөнгө аракет кылып атыптыр да. Биз ошол мугалимдерге айтып коюш керекпиз. Эгерде ушундай жол менен бара берсеңиздер, биз баарыбыз биригип эмки митингди ошол Юракадемиянын астында уюштурабыз, эмки флешмобду. Биз эч качан ар бир студенттин укугун мындай тепселетпейбиз. Биз баарыбыз өзүбүздү коргогонго мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Илгерки жанак мындан дагы күчтүү режимдерге туруштук берген, биз бияка да туруштук беребиз. Ошол себептен коркпоңуздар. Эмки сөздү президенттикке талапкер болуп катталган Борбордук шайлоо комиссиясы коркуп шайлоодо өткөрбөй, добуштарды жетпейт деп калп айтып койгон. Рита эжебизге беребиз. Рахмат. Жаштарга чынын айтканда дем берелик деп келдик. Бир окуяны айткым келет. Артыбызда турган улуттук университет. Азыркы мыйзам бузулуп, кысым көрсөтүлүп аткан имараттагы мурун ушу арттагы улуттук университеттин имараты болчу, экономика факультети. 2005-жылы, балдар элестетсеңер, 12 жыл мурун ушу университеттик биринчи округтан президенттин кызы депутаттыкка шайланган. Ошол кезде ушул университеттик округтан кимди депутаттыкка өткөзөбүз десе, 100% өткөзүп беришчү. Анткени жалаң студенттер добуш берчү да. Анда жөнөкөй киши өтүп кетсе макул. А мында президенттин кызы деп туруп, баарыбыздын тизгиндегибизди тартып, мен өзүм 16 жыл ушул улуттук университетте мугалим болуп иштегем. Өзүм азыркы Юракадемиянын зданиясында эконофакта мугалим болчумун. Ошондо биздин студенттер коркутуу ушундай эле, тагы эле ушул сөздөр, тагы эле ушундай кысым. Билесиңер, биз ким үчүн шайлашыбыз керек? Президенттин кызы да деп кетип атканда, ошол экономфактын студенттери 42% добуш берип, 42% деген бул өтө төмөн көрсөткүч болчу. 80-90% менен өткөзүп аткан кезде 42% эле добуш берип, биринчи турдан өтпөй калган. Бир дагы студент чектетилген эмес, бир дагы студентти жумуш эмес. Ошентип коркутуп аткан, баарыңарды отчисление кылабыз, көрөсүңөр, баарыңардын добушуңарды таап алабыз деп. Ошон үчүн бүгүнкү айтылып аткан сөз бул жөн эле. Мындай да, биздин жашообузда биз каалаган нерсебизге жеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да. Бир эле тоскоолдук бар экен, бул коркуу сезими. Биз ар кайсы нерседен коркот экенбиз. Бирөөлөр мени жаман көрүп калса эмне болот? Күлкүнүчтүү көрүнсөм эмне болот? Колуман келбесе эмне болот деп эле биз өзүбүз баягы коркуу сезимибизди өстүрө берет экенбиз да. А эгер коркпой эле мындай арткы четке калып койсок, биздин корко турган бүгүн эчтеке жок. Биз эркин, эгемен мамлекетте жашайбыз. Биздин жашообуз алдыда. Бизде бүт бары бар өнүгүү жолуна түшө турган. Ошон үчүн эртеңки өнүккөн Кыргызстандын тагдырын чече турган силерсиңер. Өзүңөр ушу жерден азыр ушундай духка ээ болуп туруп, барып группалаштарыңарга айткыла. Ооба бир мезгилде силерди баягы ак карга кылып коюшат да, койчу деп. Мен дагы ушул улуттук университетте ичип аткансыңбы, эмне түкүрүп атасың деп туруп, мындай катуу эме алышканда, кысымга алышкан. Эмне бизди өлтүрбөйт, ал бизди только күчтүү кылат деген бир орусча жакшы сөз бар да. Ошон үчүн биз курчудук, биз кандай бир көз караштын позициябызга ээ болдук дагы, бүгүнкү күндө Кыргызстанды оңгогонго өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз. Ошон үчүн силер дагы өзүңөр бүгүн ошого даярсыңар. Но ушуну менен токтоп калбай, өзүңөрдүн группалаштарыңарды, үй бүлөңөрдө, кошуна колоңдоруңарда ушундай ишти жүргүзө бергиле. Сөзсүз түрдө бирөөгө мындай агитация кылуу эмес. Ар бирибиз өзүбүздү талдап, сурап, кандай бир суроолорду берип туруп, анан эртең ушул киши Кыргызстандын келечегин кең кылат, өнүгүүгө жол берет деген кишиге добушту ачык бериш керек да, коркунуч сезимди жойгонго аракеттенишибиз керек. Рахмат, силер бар экенсиңер. Биз бар,
кең келечек алдыда болот. Коркпойлу. Рахмат.